Сулаймантоо улуттук археологиялык музей комплексинде бүгүн өзгөчө күн. Анткени аталган музейдин 70 жылдан ашык ишмердүүлүгү аралыгында өлкөнүн ар кайсы аймактарынан табылган тарыхый археологиялык буюмдар, шаардыктардын көрүп таанышуусу, маалымат алуусу үчүн ачык көргөзмөгө коюлду. Бул көргөзмөдө археология жана катуу этнография тибиндеги экспонаттар алынып чыгылган. Музей фондуларын сактоо өзү 3 типте болот. Ачык сактоо, жабык жана режим тибинде деп. Биз бүгүн ушул ачык сактоо фондун Кыргызстандын музейлериндеги эң алгачкылардан болдук десек болот. Ачык сактоонун негизги максаты ошол фондуда сакталып турган буюмдарды элдер алдына алып чыгуу. Музей көрөрмандары, окумуштуулар, ушундай мугалимдер өздөрүнүн керектүү маалыматтарды ушул жерден келип көрүп, QR-коддор аркылуу маалыматтарды алып кетсе болот. Биз бүгүн археология жана катуу этнография түркүмүндөгү буюмдарды ушул жерге койдук. Катуу этнографиядан 50 дана, ал эми археология түркүмүнөн 81 дана буюмду койдук. Мындан бияка дагы биз ушу коллекциялар аркылуу, түркүмдөр аркылуу музей буюмдарын ушул ачык сактоого көрөрмандар үчүн коюп турабыз. Бул долбоор Кыргызстан жана Корея өлкөсүнүн Маданият министрлигинин ортосунда маданий мурастарды санариптештирүү долбоорунун алкагында кореялык өкүлдөр музейдин компьютердик технологиялар менен жабдылуусу жана санариптештирүү алкагында кызматташып, музей фондусунун санариптештирүүгө чоң салым кошушкан. Биз Кореянын Азия маданияты борборунун өкүлдөрү. Биз долбоор алкагында Ош шаарындагы Сулаймантоо археологиялык музейинин фондусуна сакталган 3000ден ашуун буюмду санариптештирдик. КСР МС программасына киргизилген экспонаттар электрондук негизде баардык жерде жеткиликтүү. Айрыкча үй шартында болуп музейге келе албаган жарандарда көрүп таанышууга болот. Ар бир буюмдун табылган жайы, колдонуу багыты, изилдөөчү жана алып келүүчү, кайсы кылымга таандык, мына ушул сыяктуу маалыматтар 3 тилде камтылган. Буюмдарды визуалдаштыруу IT программалоосу аркылуу ишке ашты. Сулаймантоо музейиндеги экспонаттар тарыхый орду жана байыркы өзгөчөлүгү менен бизди суктандырды. Музейдеги жаңы санариптештирүү тарыхка кызыгуучулардын санын көбөйтөт деген ишенимдемин. Бул жерде музейдеги ар бир буюмдар менен таанышуу өтө жеңил жана аудио кошулган ар бир маалыматтар буюмдардын качан кай жерде табылганы, кайсыл адам тарабынан табылганы жана канчанчы доорго кылымдарга таандык экендигин мына ушул сүрөттү басып туруп эле алдагы маалыматтар аркылуу таанышсак болот. Бул жерде QR-код бар. QR-кодко телефонуңузду коюу аркылуу мына ушул маалыматтар чыгат. 3 тилде: кыргыз, орус жана англис тилдеринде маалымат угуп, буюм жөнүндө кенен таанышсаңыз болот. Аталган долбоор 2020-жылы түзүлгөн. Сулаймантоо музей комплексинин жамааты буга чейин да Корея Азия маданият борбору менен мультимедиалаштырууну ишке ашыруу жаатында иштешип келишкен. Ошол 70 жылдан ашуун тарыхында ошол жыйналган, изилденген, илимий экспедициялардан жыйналып келген экспонаттарды алып чыктык. Музейдин негизги 3 функциясы бар да, коомдо. Биринчи изилдөө, изилдеген буюмдарды сактоо, аны элге жайылтуу. Ошо Корея Республикасынын Азия маданият өнүктүрүү борборунун түзгөн сайт аркылуу биздин баалуулар жайгаштырылды. Демек бул кошумча биздин тарыхыбызды, маданиятыбызды дүйнөгө таанытуу, аларды биздин өлкөгө болгон кызыгуусун арттыруу, туризмди өнүктүрүүгө дагы өбөлгө түзөт деген ойдобуз. Мисалы, музей фондунда 36 миңден ашуун буюм бар. Биз анын 3 миңин гана киргиздик. Мындан бияка дагы биз ал сайтка бул долбоор быйыл бүтсө эле ушу менен токтоп калды дегендикке жатпайт. Мындан бияка дагы биз улантабыз. Ошол буюмдардын баарын ал КСР сайтына киргизебиз. Бул сайтка жүктөгөндүн негизги максаты эле ушу көрөрмандар буюмдар тууралуу толук маалымат алууга жетише алат. Бул долбоор жалпыга жеткиликтүү болгондуктан чет элдик жарандардын кыргыз маданиятына жана тарыхына кызыгуусун арттырат деген ишенич чоң.